Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Үч негиз китебибизде Аллах Тааламды таанып билүүдө жана жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө ибадат кылууда кээ бир жүрөк амалындагы ибадаттын түрлөрүн өтүп атабыз. Аллахка болгон таянуу, Аллахтан гана коркуу, Аллахка болгон ынануу, Аллахтан гана үмүт кылуу. Мына ошонун биринде Аллахтын ырайымын үмүт кылып, бейишин үмүт кылып, жакшылыгын үмүт кылып, жана ошондой эле Аллахтын каарынан, ачуусунан, тозогунан коркуу. Мына ушунун бөлүктөгү далилдери. Автор айтат: "Ва далилу рагбати ва рахбати вал хушу'i каулуху та'ала: иннахум кану юсари'уна фил хайрати ва яд'унана рагаба ва рахаба ва кану лана хаши'ин." Каалоо, үмүт кылуу, коркуу Аллах Тааламдан. Эмне айтканда илим менен коркуу, тозогунан коркуу. Мына ушул нерсеге далил катары Анбия сүрөсүнүн 90-аятында Алла Таалам Куранда айтат. Бул пайгамбарларды сүрөттөп айткан. Иннахум кану юсари'уна фил хайрат. Алар жакшылык иште, сооп иште жарышчу эле, алдыга умтулушчу эле. Ва яд'унана рагаба ва рахаба ва кану лана хаши'ин. Жана ошондой эле бизден, Аллах Тааламдан дуа кылып, талап кылып, жалынып, жалбарып, жакшылыкты үмүт кылып, жамандыктан, тозоктон коркушуп, акырет күндөн коркушуп, кану лана хашиин. Бизден алар бизге кичпейил болуп, жана ошондой эле коркуп жүрүшкөн дейт. Ибадатта умтулушчу, жакшылыкты үмүт кылышчу, жана ошондой эле тозоктон да коркуп, Аллах Тааламдын ачуусунан, каарынан да коркуп, жана өздөрү кандай корккон абалда ибадатта жүрүшчү дейт. Жакшылыкта жүрүшкөн деп Аллах Таалам мактап атат. Мына ушунун бардыгы рагба, үмүт кылуу, коркуу деген баары ийменүү. Айтканда бул жерде бул коркуулардын түрлөрү келген. Ооба, бул эми баягы кичпейилдүүлүк менен, улуктоо менен, жалынып жалбаруу менен, айбаттануу менен, ошо Алла Тааламды улуктугун сезүү менен, ибадат мындай. Адам өзүн кор тутуп, ушундай абалдагы жүрөк амалдарындагы ибадаттар да. Куранда Баккара сүрөсүндө дагы 40-аятта "Ва ияя фархабун", менден гана корккула деген да. Бул дагы коркуунун бир түрлөрүнө кирет. Болгону кандай коркуу? Бул дагы Аллах Таалам улуктоо менен, даңктоо менен, өзүн адам кортутуу менен корккон коркуулар. Билим менен, ошо тозогун билип, Аллах Тааламдын ачуусун билип, каарызын билип, күнөөгө түшүп кетүүдөн, Аллах Тааламдын тозогуна түшүп калуудан адамдын коркуусу. Ушунун бардыгы билим менен келген коркуу. Ал-хушу нау'ун минат тазаллу лиллахи азза ва жал. Ал эми хушу дегенде бул да коркуу. Бул кандай коркуу? Жалынып жалбаруу коркуу. Мисалы бир нерседен корккондо адам айтпадык го, ал табигый коркуу. Ал ширк эмес, ага адам айыпталбайт, күнөөкөр болбойт. Бул жердеги жүрөктөгү ибадат коркууну айтып атабыз туугандар. Ушундай коркууну Аллахтан башкага эч кимге арнаба деген сөз. Элестетиңиз, жалынып жалбаруу коркуу деген. Өзүңдү кор тутуп, шор тутуп, мындай бир кулчулук абалда корк. Инкисар деп коет, ийип башыңды, жалынып жалбарып, өзүңдү кор тутуп Кудайдын алдында. Бул дагы жүрөк амалындагы улуу ибадаттардан. Мына ушундай нерсени жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана арнаш керек туугандар. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Аллах сактасын ушундай абалды кабырларга, оолияларга, мазарларга жана бир ыйык деп сыйынылып калган жерлерге адамдар барып, ошо жерде ийилип туруп, колун көтөрүп туруп, ошо жерде ыйлап туруп, чөгүп туруп, Аллахка эмес, ошол жерге арнап кылгандар бар. Бул ширк, Алла сактасын. Бул сүрөдө иннахум кану юсари'уна фил хайрат ва яд'унана рагаба ва рахаба ва кану лана хаши'ин дегенде биз айттык, Аллах Таалам мактап пайгамбарларды айткан. Мындайча айтканда юсари'уна фил хайрат деген жарышчу эле. Эмнеде жарышчу эле, шашылчу эле, алдыга умтулчу эле деп пайгамбарлардын сыпаттарын айтып атат. Алар жалкоо болбочу эле, алсыздардан болбочу эле, ныксырабачу эле. Дайыма сооп амалдарда, жакшы амалдарда бири-бири менен жарышып, алдыга умтулуп жүрүшчү эле деп. Жана ошондой умтулса дагы, жакшылыкта жүрсө дагы, алар эч убакта таштап салган эмес. Эмнени? Үмүт кылууну, дуа кылууну, Аллах Тааламдын алдындагы жакшылыктарга жетүүгө эңсөөнү, үмүт кылуу, эңсөө, ошол нерсени томан деген мындай суктануу менен, эңсөө менен, ошого үмүт кылуу менен эмнеге жетүү? Бейишине жетүү, ыраазылыгына жетүү, Аллах Тааламдын
жакшылыгына жетүү. Жана ошондой эле үмүт ушуну эле каалап калбастан варахаба ошол учурда коркуп да турганда, жана куштун эки канатындай байлап туруп дуа кылганда, Аллахтын райымын үмүт кылып, ошол эле учурда тозокко да түшүп калбайлы. Аллах таалам ушу биздин күнөөлөрүбүз менен бизди азаптап, балеге туш кылып, азаптап салбасын деп, кандай Алланын райымын үмүт кылса, так ошондой Аллахтын каарынан да коркуп турушкан да. Дагы бир сүрөдө Исра сүрөсүнүн 57 аятында айтат: "Улаикаллазина яд'уна ябтагуна иля роббихимул васила, айюхум акраб, ва яржуна рахмата, ва яхафуна азаба." Алар дуа кылышат, жана өз Роббисине умтулушат, эңсеп каалашат. Аллахка жакындай турган жолдорду издешет. Аллахка сүйкүмдүү жолдорду издешет, жана ырайымын үмүт кылышат, жана азаптарынан коркушат деген. Муну кимдерди айтып атат? Пайгамбарлар мына. Дайыма бейишине умтулуп, ырайымына бөлөнсөк экен биз, азабынан оолак болсок экен, Аллахтын ачуусуна, каарына түшүп калбасак экен деп, үмүт менен коркууну бирге алып жүрүшкөн. Фахум ядуна Аллаха хауфан минху, Аллах тааламдан дуа кылып коркуш эле, жакшылыкка жетейин деп. Жана ошондой эле дуа кылып, Аллахтын жакшылыктарына, ырайымына бөлөнсөк экен, жетсек экен деп дуа кылыш эле. Алардын бул дүйнөдө тагдырын жакшыртышын, акыреттеги тагдырын жакшыртышын, жакшылыкка жетип, жамандыктан оолак болушун дуа кылыш эле. Ва кану лана хашин, ошондой эле бизге баш ийген абалда, өздөрүн жалынып жалбарган абалда, кичипейил абалында алып жүрүш эле дейт. Мына ушунун баардыгы биригип 3 сыпат болот тугандар. Рогба, рахба вал хушу деген. Ушул пайгамбарлардын Аллахка жалынып жалбарып ибадат кылуудагы сыпаттары болгон. Ушунун баардыгы бизге эмне белгилүү болду? Бул ибадат амалдары экен. Жалынып жалбаруу, коркуу, үмүт кылуу, Аллах Тааламдан башкага бул нерселер арналбаш керек. Мына ушул жерде ачыкталып айкындалат. Жанагы адашып жүргөн кээ бир молдолор, суфилер да бар. Не деп айтышат? Алар да китептеринде жазып койгон. Мындай дешет: "Нахну ла на'будуллаха рагбатан фи савабихи ва ла хауфан мин айқабихи." Биз дейт, Аллах Тааламга сыйынбайбыз. Сыйынып жатканыбыздан максаты анын бир сообуна жетиш үчүн, же бир бейишине кириш үчүн, же бир тозогунан корккондугунан, же бейишине суктанып киришти максат кылгандыктан сыйынбайбыз дейт. Анда эмнеге сыйынасыңар десе, биз Аллах Тааламга сыйынабыз. Болгону Аллах болгон сүйүүбүз бизди ашып турат. Аллах болгон сүйүүбүз биздики чексиз дейт. Аллах сактасын. Мына ушул сөздөрү булардыкы жалган. Хада каламун батил. Лианна ламбия ядуна Аллаха рагабан ва рахаба ва хум акмалул халк. Эми Аллах Таала мактап атса, пайгамбарлар деген дуа кылып, жалынып, жалбарып, коркуп, үмүт кылып, мына бейишине кирип калсак экен, ырайымына бөлөнүп калсак экен деп үмүт кылып атса, ошондой эле тозогуна кирип кетпесек экен, Аллахтын каарына түшүп калбасак экен, күнөөбүз менен бизди жазалап салбаса экен, акыретке жолукканда Аллах Тааламдын ачууланган абалда жолуп калбаса экен деп пайгамбарлар коркуп атса, анан бияктан бир Аллах сактасын адашкан молдолор келип, корккондугунан эмес, анан үмүт кылып бейишине кирген максат кылгандыктан эмес, тозогунан корккондугунан эмес, биз жөн эле сүйүүнүн негизинде ибадат кылабыз деген бул жалган. Аллах сактасын. Мусулман адам ахли сунна вал жама эмне? Биз ушуну бириктиребиз. Аллах Тааламдан коркобуз, каарынан коркобуз, ачуунан коркобуз, ошондой эле тозогунан коркобуз. Биз ибадат кылабыз. Аллах Тааламдын ыраазылыгына жетиш үчүн, ырайымына бөлөнүш үчүн, бейишине кириш үчүн, Аллах Тааламдын ыраазылыгына жетиш үчүн. Ошондой эле бизде ибадатыбызда сүйүү да бар. Бири-бирине тоскоол болбойт. Үмүт да кылабыз, коркобуз, сүйөбүз. Сүйүү адамды ибадат кылууга жетелейт. Аллахка болгон сүйүүбүздү эч кимди шерик кылбайбыз. Бүт нерсе бир нече үчүн сүйүлөт, белгилүү өткөнбүз. Жалгыз Алла Таалам абсолюттук сүйүүнү жалгыз Аллахтын өзүнө арналган. Ошон үчүн Фатиха сүрөсүндө окуганда дайыма Алхамдулиллахи роббил аламин дегенде эмне дейт алымдар? Бул жерде сүйүү бар деп келгенбиз. Аллах болгон сүйүү бар. Аллахтын ысым сыпаттарына болгон, анын бизге берип аткан чексиз жакшылыктары, неаматына рахмат айтып, шүгүр айтып, ошол жерде эле Аллах болгон сүйүүбүз бар. Бир адам кичине жакшылык кылып койсо, кандай сүйүнүп, ал адамды жакшы көрүп баштайсың. Ал адамды жакшы көргөн сүйүү менен Аллахтын айырмасы бар. Аныкы ошо өлчөмүнө жараша, көлөмүнө жараша, анан ал сүйүүдө улуктоо жок. Бул сүйүүдө Аллах Тааламдын улуктоо сүйүү бар. Ар-Рахман Рахим үмүт бар. Малик Йомиддин дегенде коркуу бар. Мына ушул 3 ибадат
ибадаттын негизи ушулар: сүйүү, үмүт кылуу, коркуу деген. Анан бул жактан жанагы суфилер келип алып, биз үмүт кылбайбыз, анан биз корккондугубуздан ансе биз соодалашкан болуп калабыз. Биз ошон үчүн бейиш деп, тозок дебейбиз. Биз анык, тунук сүйүү менен эле ибадат кылабыз дегени эрежеси туура эмес тууганда. Жана ошондой эле хашия, илим менен коркуу. Илим менен ушуну туюп, түшүнүп, билип, ушул коркуу сиздин жүрөгүңүздө орнойт. Ал коркуу менен сиз Аллах Тааланын буйруктарын аткарууга, тыюуларынан тыйылууга мурас калтыра тургандай нерсе да ушул. Ошон үчүн илим деген эмне? Илим хашия деген алымдар. Адам канчалык билген сайын ошончолук Аллах Тааландан коркуусу күчөйт, үмүтү күчөйт, сүйүүсү күчөйт, умтулуусу күчөйт, ыйманы күчөйт. Анан бул бөлүндө хашия ва далилуха, Аллах Таалам Куранда Бакара сүрөсү 150-аят, фала тахшаухум деген. Силер алардан коркпогула деген. Ошон үчүн мусулман адам Аллахтан корккондой башка махлукаттардан коркпош керек. Арамды таштоодо, өткөндө айтканбыз, арамды таштоодо бир адамдын иши арам аралашып кеткен, анан ошо менен жан багып келатат, жашоо тирлиги жүрүп келатат. Анан билди ал арам экенин. Анан таштайын десе коркот. Эртең оокатым кантип өтөт, акчаны кайдан табам, кантип иштейм деп коркуп, ошол арамдан тыйыла албай жүрө берет. Ушул кандай коркуу? Арам коркуу. Ал эми Аллахтан корккон адам ошол арамды таштайт. Кээ бир адамдар дагы корккон түрлөрү бар. Адамдардан коркот. Бир буйрукту аткарышка дагы ошо адамдардын назарынан коркуп аткара албай жүрө берет. Дагы бир бар, адамдардын айынан бир арамды таштай албай жүрө берет. Ошолордун назарынан. Же ырыскыдан коркуп, же адамдардан коркуп, же жашоосунан коркуп, же дагы бир ыңгайлашып калган жашоодо комфортунан коркуп, ошодон айрылып калуудан коркуп, арамды аткарып жүргөндөр бар. Мына ушул Аллах сактасын. Булар чыныгы Алла Тааламды улуктугун, кудуретин аныктап, тактап, жүрөгү менен коркуп биле албаган, аңдап биле албаган адам да. Ошон үчүн хашия бул коркуу дебедикпи? Адамда өзгөчөлүк. Бул улуктоо менен коркуу. Аллах Тааламдын буйруктарын билүү менен коркуу. Аллах Тааламдын акыреттеги акыбетти билүү менен коркуу. Ошо күнөөнүн арты кандай болот, тозок болот, Аллахтын каары кандай, ачуусу кандай, ошону билип коркуу хашия. Ошол коркуу менен буйруктарды аткарып калат. Ошол коркуу менен тыйган нерселерден тыйылып калат, арамдарды таштап калат. Мына ушул макталган, Аллах Таала мактаган коркуу. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама деп не дейт? Чыныгы корккондор булар аалымдар деген. Мына ошон үчүн адам канчалык илимге умтулуп билген сайын ошончолук коркуусу күчөйт. Ошон үчүн жанагы Аллахтан алыс адамдар, илим албаган адамдар коркпойт алар. Себеби дегенде ошону якын илим менен билбейт. Жалпысынан кайдыгерликте уктап жүрө берет. Ибн Кайым айткандай, адамдар өлгөндө билет дейт да, бул дүйнө түш экенин. Көзүнөн өтүп кетет. Көп нерсени аңдабай өтүп кеткен болот, Кудай сактасын. وقال تعالى في الآية فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Алардан коркпогула, менен корккула дейт Алла Таала. Мен силерге жакшылыгымды толуктап бердим, силер хидаятта болосуңар деген. فأمر بخشيته عز وجل وقال في صفة المصلين. Аллах Таала мына ушул жерде дагы буйрук берип атат. Коркпогула жиндерден, шайтандардан, ойлялардан, жанагы ойла деп атап алган, кабырлардан, булактардан, сыйынуучу заттардан, же жанагы фокусник ар кандай төлгөчлөрдөн. Алар коркутат, оюңду билип турам, мен сени каргап салсам, 7 урпагыңа чейин сени бактысыз кылып салам деп десе, кээ бир адамдар коркуп кетет экен, субханалла. Сени каргышым тиетса, каргап салсам болду, сени ишиң жүрбөйт десе. Туугандар, мусулман адам ушудан коркуп калса, ошонун сөзүнөн ширкке түшкөн болот. Биз жаңы ошон үчүн өтүп атабыз да, берде бул коркуулар жалгыз Аллахка арналыш керек. Себеби Кудайдын гана кудурети жете турган нерседе адамдардан, Аллахтан башка нерселерден адам корко турган болсо, анда ширкке түштү. Бул табигый коркуу жок. Элестетсеңиз, ал адам сени билип калса, сага зыян берип коет, өмүрүңдү кыскартып коет, ырыскыңды таргылып коет, ажалыңдан мурун өлүп каласың десе, адам коркуп атса, ошол бүйбакшыдан же ошол төлгөчүдөн же ошол бул ыйык жерге барбасаң башыңа балей түшөт десе, ошодон коркуп барып атпайбы жана мал апарып сойгондор, жалынчал барып ошол жерден бата тилегендер. Алла сактасын. Алла Таалам бизге буйруп атат: "Эй кулдарым, коркпогула. Менден башка нерселерден коркпогула, менен корккула." Беде табигый коркууну айткан жок, туугандар. Бул жерде ибадат коркуу. Аллахтын кудурети гана жете турган нерседе махлукаттардан коркпогула. Махлукаттар ошондой ырыскыңды кеңейте алабы? Махлукаттар өмүрүңдү узарта алабы? Махлукаттар башыңа бир бале жадырып, ырыскыңды тосуп калабы? Кала албайт да бул.
Кудайга гана таандык касиет да бул. Анан намаз окуган мусулмандарды Алла Таала мактап, сыпаттап не деди? Валлазина хум мин азаби роббихим мушфикун деген. Алар ушундайлар намазына бекем адамдарды сыпаттап туруп, алар акыреттеги Роббисинин азабынан коркуп турушат деген. Мындай чыкканда ушуларды мактап Алла Таалам өзгөчө кулдарым деп атат. Ыймандуу кулдарым мына ушундай болот деп Алла Таалам кабарлап атат. Менин өзгөчө кулдарым, мына Алла жалгыз Аллахтын гана өзүнө коркуп, ушундай жүрөк ибадаттарын Аллахка арнагандар. Анан периштелерди да Алла Таалам эскерген. Нахл сүрөсү 50-аят. Яхафуна роббахум мин фауқихим ва яфалуна ма юъмарун. Алар үстүдөгү өзүнүн Роббисинен коркуп турушат жана буйруктарды аткарып турушат деген. Хавасул халк минал малаика вар русул вал анбия вас солихин. Мына Аллахтын өзгөчө кулдары бар, махлукаттары бар. Алар периштелер, элчилер, пайгамбарлар жана солих адамдар. Мына ушуларды Алла Таала мактап туруп, өзгөчө Аллахтан коркушат деп атат. Илим менен коркушат. Ушул хашия, хауф, рахба деп келгендердин баары эле максаты коркуу. Ошо билим менен коркуу, Аллахтын карынан коркуу, тозогунан коркуу. Анан бул жөн эле коркуу эмес, туугандар, бул коркуунун артынан адамга натыйжа берет. Эмне натыйжа берет? Ошо күнөөдөн оолак болууга, жакшылыкка умтулууга. Мен коркуп атам деп дагы деле буйрукту аткарбаса, мен коркуп атам деп тыйгандан тыйылбаса. Корккон адам, биз мына бир арстандан корксоң качасың. Бирок бул коркугандай Аллахтан корксок биз Аллахтан качып кетпейбиз, Аллахка бет алабыз кайра. О Роббим, буйругуңду аткарайын, тыйганыңан тыйылайын деп, мына ушундай коркуу адамга мурас калтырыш керек. Ушундай коркуулар менен пайгамбарлар корккон, солих адамдар корккон. Аллахтын корккондо даңктап, адам өзүн хор тутуп, өзүн кичпейил тутуп, жалынып, жалбарып корккон да. Мына ушул коркуу. Андан кийинки далил инаба. Далил инаба деген Куранда Зумар сүрөсү 54-аятта айткан Алла Таалам вани буйла роббикум ва аслимула. Силер Аллах Тааламга бет алгыла деген. Жана Роббиңерге багынып, моюн сунуп, моюн сунгула деген. Бул дагы жүрөк амалындагы ибадат амалдары. Бул дагы Аллахтан башкага арналбаш керек. Мунун мааниси эмне? Бул тобонун бир түрү, туугандар. Тобого эле окшош. Болгондо тободон дагы өзгөчөлүгү бар. Тобо жалпысынан караса бул андан дагы өзгөчөрөөк. Тободо мисалы адам бир күнөөнү таштайт, ошол күнөөгө кайра кайтпайт. Ал эми бул да инаба деген, Аллахка кайтуу дегенде адам бир күнөөнү таштап, ошонун артынан ошол күнөө себепкер болот ал адамгачы. Тобо кылат дагы, андан ары ибадатын күчөтөт. Аллахка болгон жалынып жалбаруусун күчөтөт. Аллахка болгон багытын, моюн сунуусун күчөтөт да. Айырмасы ушуда көрүңүздөр. Кээ бир адамдар тобо кылдым дейт дагы, таштап коет аны. Бирок ибадаты алсыз. Аллахка бет алуусу алсыз. Аллахка жалынып жалбарып дуа кылуусу алсыз да. Инаба деген Алла Таала айтып атпайбы? Вани буйла роббиң, Роббиңерге моюн сунуп, кайткыла, инаба кыла деген. Ошол бир күнөөнүн артынан адам жүрөгү жумшарып, тобо кылганда Аллахка бет алып, жакшылыкка бекемделип калат. Ошон үчүн не деген кээ бир күнөөлөр бар, ошол күнөөнүн айынан адам бейиш кирет деген, Кээ бир адамдар бир сооптун артынан тозок кирет деген хадис. Тозокко киргени бир ошол өзүнүн сооп амалына таянып алган адам, өзүнүн амалына таянып алган. Ушунча жакшылыкта жүрөбүз, биз кирбесек ким кирет деп. Алланын ырайымына эмес, өзүнүн амалдарына таянып алгандар бар. Динге кызмат кылып жүрөм, же ушунча жакшылыкта жүрөм, стажым чоң деп Кудай сактасын. Кээ бирлер ошол күнөөнүн артынан бейишке киргени, ошол күнөөнү аттиңай кылбай эле койсом болмок деп өкүнүп, ошонун артынан жалынып, жалбарып, Аллахка кайтып, дайыма Аллахка бет алып жүргөн адам. Мындайча айтканда, ушуну кайдан кылдым деп өкүнгөн адам. Чыныгы Аллахка тобо кылып, ошонун артынан Алла Тааламга мамилесинде чынчыл болуп бейишке кирет. Вал инсан код ятубу ва ятрук замб ва ла яуд илей ва яндам алей. Валекин код якуну фил икбал алаллах икбалун даиф. Мына шейх да ошону белгилеп атат. Адам кээде тобо кылат, күнөөнүн таштайт, ага кайтпайт, өкүнөт. Валекин код якуну фил икбал алаллах икбалун даиф. Бирок Аллахка болгон мамилесинде, Аллахка болгон дуасында, жалынып жалбаруусунда, кайрылуусунда алсыз. Көп деле дуа кылбайт, көп деле кайрылбайт. Ибадаттар алсыз деген. Ал инаба андай эмес. Инаба Аллахка бет алуусу күчтөнөт. Шамдагай, аракетчил, ибадатчыл, жакшылыкты көрүп, жанашып умтулат, жамандыкты көрүп, ошону таштоого аракет кылат. Вакбилу, васлиму, ванибу деген сөздөр Куранда бүт ушулга. Аллахка бет алгыла, Аллахка умтулгыла, шашылгыла, жарышкыла деген сөздөрүн бар. Мин кабля я'тиякумун азап келип калганга чейин, сумма ла тунсарун, ал кезде силерге жардам берилбейт. Ида жа'ал азабул махлак,
فإنها لا تقبل توبة من تاب عند ذلك. Адамдын жанантип кекиртекке жаны келип калганда, же топон сууга түшүп калганда, же жер титиреп уже адам мына өлөт деп калган кезде тоба кылгандары эмне кылат? Кабыл болбойт. Илля кауму Юнус ламма аману кашафна анхумул адабил хизи. Куранда Юнус сүрөсүнүн 98-аятында Алла Таала айтат: Юнустун коомун ыйман келтиргендиктен аларды биз азаптан, кор болгон, шор болгон, шерменде болгон азаптан куткарып калдык деген. Ва илля фа иннаху ида назала ал азаб махлак фа иннаху ла туқбалу тауба. Ол болсо адамдын башына азап түшүп уже өлөт деп калган кездеги тоба кабыл болбойт тугандар. Билебиз, адамдын кээде кекиртегине жан келип калган кезде. Мына ошого чейин ден соолугуң барда, саламаттыкта, токтукта, ушун жакшылыкта жүргөндөгү кезде адам Аллахка бет алып, шашылып, умтулуп, көп жакшы амалдарды кылып калыш керек, тоба кылып калыш керек. Мин кабиле яатиякумул азаб. Азап келип калганга чейин. Азап келип калганда силерге жардам берилбейт дейт. Мындайча тобо адам кыла албай калат. Мындайча тобо менен могу инаба эмне экен? Тободон дагы күчтүүрөөк тугандар. Өзгөчөрөөк. Тобо кылат, инабада Аллахка бет алууда эмне кылат экен? Сооп амалдарды күчөтүп, Аллахка бет алуусунда, умтулуусунда күчтүү шамдагай болуп кетет. Тободо күчтүү, ал бирок ошол амалды таштоо менен, кайра кайтпоо менен, өкүнүү менен чектелип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ванибу иля роббикум далла ала аннал инаба нау мин анваил ибада. Бул дагы далалат кылып көргөздү. Аллахка бет алуу деген дагы ибадаттын бир түрү экенин. Кимге? Роббиюске. Фахада ядулу ала аннаха нау мин анваил ибада. Мындайча айтканда бул дагы ибадаттын бир түрлөрүнөн. Мисалы, ушуну эле караңыздар. Жанагы эле кайтып келели. Ширк кылып аткан адамдар. Иши жүрбөйт кейлердин өздөрүнүн айтуусу боюнча. Анан тияка барат, бияка барат, же болбосо бир ооруга чалдыгат. Анан айтат: "Сен ошол баланча жер сага нааразы окшойт. Же болсо баланча төлгөчү, же баланча олия, баланча мазар. Ошол жерге барып бир мал союп, бир инаба кылып келбейсиңби?" дейт да. Булар өздөрүнүн терими. Инаба деген ошол жака барып бет алып келбейсиңби? Жер басып келбейсиңби? Жер оодарып келбейсиңби? Ошол жака барып түнөк таап бир аз жүрүп келбейсиңби деп. Анан ошол жерге барып алып, түнөп, өзүн кортутуп, жалынып, жалбарып, жакшылыкка жетүүнү, жамандыктан оолак болууну суранып келет. Акчасын коротот, малын соёт, алаксактан ширктин үстүнө ширкке батып кетет малынып. Мен сизге айттым өткөндө, жакында эле бирөөгө жолугуп, ошол бир жерде күнбөстө 1 айдан бери түнөп жүрүп. Эмге өтөз бир ушундук, Кудай сактасын. Эмне десе, ошол буларга багыт бериптир. Ошондой жакшылыкка жетем, жамандыктан ошону өзүңдү сынап, ошол жерде жалынып, жалбарып жат дептир да. Мына тугандар, мындай нерселер бар биздин өлкөбүздө. Ушинтип дарактарга, булактарга, тобосун Аллахка эмес, Роббисине эмес, ушундай бир жерлерге багыт алып, сандалып, жер кесип жүргөндөр. Коркуусун, үмүт кылуусун, жалынып жалбаруусун, тобосун, жакшылыкка жетүүдө, жамандыктан оолак болууда жалгыз Аллахтын өзүнө арнабастан башка нерселерге байлап. Өткөндө да бирөө жазат, мына бирөө бар экен, ушу мигрантка өзгөчө бир немелер жазып берет экен. Дуалар. Анан окуп көрсө бул дагы көз ачык экен. Мен өзүм окудум. Жөнөтөт да магачы WhatsApp'тан жөнөтүшөт. Байкемон окуп бериңизчи ушунча жазды ичинде турабы. Анан карасаң, Аятыл Курсин жазып коет. Анан Фалакты, Насты жазып коет. Мындай карасаң, жакшы келатат. Анан сөзсүз баягы көрө үйрөнүп каласың. Булар жашырып жазат да. Анан алдына карасаң эле Махалшаш, Тахалшаш, Махалташ деп жанатып, шайтан жиндердин аттарын жазып, төрт буштук жанагындай схемаларды коюп туруп, жиндерге, шайтандарга сыйынуучу сөздөр жазып туруп, аны тумар кылып туруп, жанагыга 500 сом, 1000 сом, 2000 сомго сатат экен. Анан ал байкуш ошону кийип алып Россияга кетет экен, мигрант болуп. Не десе, ошол ишим жакшы жүрөт, берекеде жүрөм деп. Жүрөгүн ошол тумарга байлап алган. Тумарын чечип коюп, жоготуп алса, көз алаңдап, как будто жүрөгү бир жака түшүп калгандай да. Ошон үчүн тугандар, бул таухид, жалгыз Аллахтан гана үмүт кылуу, жалгыз Аллахтын өзүнө гана бет алуу, Аллахка гана жүрөктү байлоо, Аллахтан гана үмүт кылуу, жакшылыктын баары Аллахтын колунда. Сенин башыңа келе турган жакшылык эч убакта өтүп кетпейт. Сага Аллах Таалам зыян кылып же бешенеңе жазбаса, эч ким зыян бере албайт. Ушул нерседе адамда якын менен, мына күндү көрүп тургандай ынанып ишенсең, жакшылыкта өтүп кетесиң. Мына ушул нерсени Алла Таалам Куранда канча деген аяттарда сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм, сага гана бет алам, сенден гана үмүт кылам, сенден гана корком деген чакырыктардын баардыгы эмне? Жалгыз Аллахка арна деген сөз.
Аллахтан корккондой, Аллахтан үмүт кылгандай, Аллахка бет алгандай, Аллахка тобо кылгандай башка бирөөгө арнава. Жакшылыкка жетем десең Кудайдын колунда, жамандыктан оолук болом десең Кудайдын колунда. Адамдардын баары биригип келсе дагы Аллах пешенеңе зыян жаспаса зыян бере албайт. Адамдардын баары биригип келип сага пайда берем десе пайда бере албайт. Мына көрүп атасыздар, небір миллиардер байлар үзүлүп кетип атпайбы? Мен деген врачтар сакталбай атпайбы? 50 жашында, 40 жашында, 30 жашында. Болду, ичер суу бүттү, ажалы жетти, бүттү. Мусулман адам мына ушул нерсени жүрөгүнө отургузган болсо, альхамдулилля, токтукта, тынчтыкта, бейпилдикте, жыргалчылыкта жашайт. Мына кээ бирлерди сообщениени окуп коркосуң да, туугандар, бизден сабак бүттү. Таухидтин бир артыкчылыгын практикада сезгенде Аллахка шүгүр кыласың да. Кээ бир адамдар коркуп жүрөт бүт нерседен. Айтып атпайм, ит улуса деле, бирөөсүнүн жаныбыз кетет экен деп. Бир күкүк үйлөсө деле, жакында бул айылдан бирөө өлөт экен деп. Дагы бир жер ушундай бир бүт ырым, жырым, суеверие, тим эле бир санасаң түрлүү түркү нерселерден коркушат, үркүшөт. Жүрөктөрү тынчтыкта эмес. Көчөгө баратып, бир кырсыкты көрүп калса, бүгүн жолум болбойт экен деп кайра артка айтып кетип калгандар. Кулчулугу, жүрөгүндө болгон корккондугу Аллахтан башка нерселерге, көп нерсеге байланып алган адамдар бар. Адам жүрөгүн жалгыз Аллахка байлабай, умтулбай, ул илимди үйрөнбөй, өзү көк беттик, тоң моюндук кылып, кайдыгерлик кылып таштап салса, бул дагы Алла таалам адамды жазалайт. Кантип? Аны көп нерседен коркутуп коет. Нурасы, Аллахтан коркпойсуңбу? Аллахка бет албайсыңбы? Аллахтан үмүт кылбайсыңбы? Аллахтан жакындабайсыңбы? Анда сени башка алсыз, өзүңөн да алсыз нерселерден коркутуп коет. Бир жалгыз Аллахка кул болгусу келбеди эле, көп нерсеге кул болуп калат, Алла сактасын. Анан өмүр бою коркут. Бирөөлөр кедейликчиликтен коркот, бирөөлөр келечегинен коркот, бирөөлөр ушу айттым, арам нерсени таштап коюудан коркот, окатым өтпөй калып. Жүрөгүндө мындай үшүн алып калган да, Алла сактасын. Ошон үчүн туугандар, бул таухид илимин, Аллах тааламдын жалгыздыгын, ага ибадат кылууда жалгыздоо, жүрөгүбүздү жалгыз Аллахка байлоодо жакшы үйрөнөйлү. Эринбейли, жалкоолонбойлу, умтулайлы, аз болсо да акырын үйрөнө берсек, альхамдулилля. Себеби бул ширк деген кечирилгис күнөө. Туугандар, кечирилгис күнөө. Аллах таалам кечирбейм деген. Ошон үчүн бул нерсени адам баласы эч убакта бул нерсеге, бул илимге жеңил карабаш керек. Кайра кайталап ушул багыттагы китептерди окуудан жадабасын. Аллах таалам баарыбызга ийгилик, тауфик берсин. Жалгыз өзүнө сыйынууга, пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчүүгө, акыйкаттай көрүзүп аны кармоого бизге жардам берсин. Жалгыз Аллахтан өзүнөн коркууга, өзүнөн үмүт кылууга, өзүнө бет алууга, өзүнө тобо кылууга, бир буйрукту аткарсак да жалгыз Аллах таалам үчүн ихлас менен кылууга, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө шайкеш келүүгө жардам берсин. Жанагы жүрөк амалдарындагы өтүп атканыбыздай Аллахка сыйынуудагы үмүт кылуу, рохба, хушу тоботпай, ушунун баардыгын жалгыз Аллах тааламдын өзүнө арноого, ушундай жакшылыкта, акыйкатта, хидаятта туруктуу, бекем жүрүүгө жардам берсин. Өлкөбүзгө тынчтык берсин. Аллах тааламды эстөөгө, шүгүр кылууга, чырайлуу ибадат кылууга Аллах таалам бизге жардам берсин. Пайдалуу илим насип кылсын бизге. Ошо менен бүгүнкү сабак бүттү. Иншалла дагы эртең улантабыз. Ушу жүрөк амалындагы ибадат болгон амалдар бар. Мына ошолорду жакшы түшүнүп алсак, жүрөгүбүзгө туруктуу болуп калып, жалгыз Аллахтын өзүнө арноого умтулабыз.